Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен ошо окуу иштерим менен жана башка маселелер менен алектенип эфирге чыга албай калдым. 2-3 күн болду, 2 күн болду. Бүгүнкү күн окуяларга аябай бай күн болду. Себеби Ташиевтердин ачык сотунун 1-күнү башталды да. Мындай караганда келаткан түрүн көрүп шапайып арыктап калган, өңү азыңкы аябайчы, көздөрү санаа баскан Ташиевти көрүп, мындайча айтканда эртеңки күнү бүдөмүк, алды белгисиз, кандай болорун бир Кудай билет деп сан аркап турган көздөрүн карап отуруп, бир саамга боорум ооруп кетти. Менчи мындай адам катары боорум ооруп кетти. Анан отуруп алып анализдедим дагы, анан баягы жасаган итчиликтери, кылмыштары, кабыл алган чечимдери, коомдук пикирге берген таасирлери, адамдарга кыргыз элине болгон жасаган көптөгөн кылмыштары көз алдыма тартылды да. Ташиевтен запкы көргөн адамдар, анан бирок баягы адам деген баары бир мындай кээде баягы Ташиев аябай манипулятор да. Анан жанагындай билип билбей, мындай билинип билинбей жалоостька давить этип атат да кээдечи. Боорукерлик сезимиңе ойнойт. Анан сотто процессинде Сурабалдиева менен экөөнүн кайым айтышын көрдүм. Анан ал жерден карасам араң эле турат да, опурулат мыначы. Шашпа, мен сага бийликке келгенде көрөсүңөр дегендей сүрдү көрдүм. Ошондой сүр көрсөтүп, ошондой кылганы менен мен ойлойм 1-2-3 күндө, бир жуманын ичинде көп нерсе анык болот, ачык болот. Көп нерсе белгилүү болот. Анан кийин дагы ортодо билинбеген адамдардын аттары атала баштайт, баштары чыгат. Анан ошондо көп нерсе бизге ачык болот. Бул эми 75-чилердин каты боюнча жана Ташиевдин бийлик алмаштыруу ниети жана президент болуу ниети жөнүндө маселе. Ошол боюнча гана кылмыш иши бул бир эле статья боюнча козголгон кылмыш иши боюнча сот процесси болуп атат да. Мындан тышкары злоупотребление должностных полномочий деген статья боюнча иш козголгон, по-моему. Анан эми бул кишинин эми баягы жумшак жерин, назик жерин, баягы кандай десем, назигирээк кылмышын алып чыгып, анан соттон бүгүн процесс болуп атат да. Чын-чынына келгенде тартынбай эле, бийлик органдары тартынбай эле, аябай эле, боорукерлик кылбай эле, ошол жанагы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, присвоение чужого имущества, узурпация власти, дагы башка көптөгөн кылмыштар бар. Ошолордун хотя бы жок дегенде бир экөөнүн козгоп, жанагы акча алып аткандарын, пара талап кылгандарын, бандиттик топторду түзгөнүн, эду питолор эмне баштары экөө эмес да, өз алдынча тиги Ташиевке айтпай өздөрүнчө бандиттик топ түзүп, анан кийин өздөрү тиги башка иш менен алек болгудайчы. Ташиев алардын башын жулуп алмак. Эгерде эду питолор, ошол эдулар жана башкалар өз алдынча Ташиевке билгизбей кылмыш жасай турган болсо, анда Ташиев алардын башын жулуп алмак. Ошон үчүн Ташиев булардын кылмышын айдан ачык билет. Булар кылмышты, ошол эдулар кылмышты Ташиевке билгизип, курска коюп, анын уруксаты менен жасашкан да. Анан Ташиев деген аябай мындай, кандай десем, биринчиден лопамитный, анан кийин экинчиден аябай мындай адамдардын жеке жашоосуна аралашканды жакшы көрөт, мурдун тыкканды жакшы көрөт. Ким менен кимдин мамилеси кандай экен баарын курста коюп турганды жакшы көргөн адам да. Аябай бдительный, өлө сак киши. Негизи сак киши. Болгону баягы алдырар да жаздырар болуп,
Анан этек жагында мунун баягы сактыгы иштебей калды окшойт. Ушундай абалга түштү да. Слава Богу, Кудайга шүгүр. Анан ошону эске алганда Ташиев деген ошол кылмыштардын баардыгын башында турган. Бандиттик топторду түзгөн, адамдарды уруксатсыз тиги мыйзам талаптарын карабай туруп, кылмышы бар болсо да жок болсо дагы иликтебей туруп, анан кийин эркинен ажыраткан. Канча адамдарды эркинен ажыраткан, тагдырын талкалаган, кыскасы далай азаптардын баарын көрсөткөн. Эми ошол кылмыштардын баардыгы как будто ошонун баардыгы тиги чыкпай кала тургансып, ошону кыргыз эли билбей кала тургансып, бүгүнкү күндө сотто күпүлдөп атканы бул кишинин аморальный мындай бир ички адамдык стержени дагы абдан начар экенин, адамдык сапаты дагы моралдык сапаты да абдан начар экенин айгинелейт да. Негизи мындай учурда адам жок дегенде мындай кылмышын ачык мойнуна албаса дагы ичинен өзүн күнөөлүү сезет да. Бул киши күнөөлүү сезген жок. Анан мен силерге бир окуяны айтып коеюн, бир кызык нерсени айтып коеюн. Ташиев немеден келет, жанагы тетиги Европага да жатканда анан указ чыкпады эле. Анан кийин келет, кайтып келет. Анан эптеп отуруп президенттин кабыл алуусуна кирет. Анан ошол жерден сөз эмне болот? Сөз тиги баягы өздүк булактар айтат да, президенттин тегерегинде тиякта биякта иштегендер, алардын тааныштары, кыскасы эми мындай адамдар көп да, источниктер көп. Анан келип эле баягы любой, мисалы эми баягы дос болгондон кийин, ошончо дос болуп жүргөндөн кийин, саясатта чогуу жүргөндөн кийин, эми өйдө ылдый, конечно, саткындыктар ал өзүнчө, бирок ошентсе дагы көп жолдорду чогуу бастык деп. Анан ал киши азыр бираздан кийин азыр мен эфирге болуп атам. Кылмыштарын мисалы ошол нерсенин баарын, толтура нерсенин баарын жасагандан кийинчи мисалы президент күттү да, эми бул мунун баардыгын баягы менин күнөөм, ал жерде тиги аксакалдардын, көк сакалдардын, башкалардын күнөөсү жок. Талгарбековдардын жана башка 75 аксакалдын күнөөсү жок. Ал исключительно мына менин башында тургам, аларга тийишпей эле койчу, мына мен өзүм жооп берейин. Соттосоң сотто, эмне кылсаң ошо кыл, мына мен алдында турам деген сөздү күтүптүр да. Анан ал киши келип туруп эмне дейт? Таймурасыма тийбе дейт. Эмеге тийбе дейт, жанагы Шайырбегиме тийбе дейт. Анан 75 чалды знать не знаю, кааласаң бышырып жейт да. Ошол сөздү айтканда, эми ошол сөздү эртеби кечпи бул сөздү деле ошол аксакалдар, көк сакалдар угат да, жанында жүргөндөр угат да. Анан кийин алардын ички сезиминде кандай нерсе калат? Ошолордун баардыгы өздөрүнө эле уюша калып эле, мынтип чогула калып эле, анан кийин Ташиев аларды билбей, анан Ташиевке билгизбей өздөрү уюша калышып, анан кийин кайрылуу болуп, анан Ташиев аны билбей тети Мюнхенде жатып калмак беле. Это же абсурд. Анан эми мына бүгүнкү күндө эми ошол нерсени ким кимге уюштурган, ким кандай кылган деген разбирательство болуп атат. Бул айсбергдин үстү жагы, үстүнкү учу. Астына дагы толтура объемдогу кылмыштар бар. Канчалаган арыздар бар. Мейли 500 арыз түшүптүр дейт. Бүгүнкү күндө дагы канчасы арыз жазбай коркуп отурат. Военный прокуратурага арыз жазбай коркуп отурат. Андан тышкары дагы көптөгөн арыздар бар. Бүгүнкү күндө Ташиев кайра келип калабы деген санаа менен эртеңки күнү келип калса кайра дагы өпкөбүз түзүп, эки утубузга бир кончубуз кагыттыгат кокуй. Ошон үчүн кокуй келип калбасын деп санарка отурган бизнесмендер өтө көп. Анан ошол бизнесмендердин баары арыз жаза турган болсочу, 500 арыз эмес, возможно 2000 арыз болушу мүмкүн. Возможно 1500 арыз болушу мүмкүн. Мисалы мейли
1000ден ашык арыз түшсө, мейли анын 500 арызын жөн эле баягы далили жок тигинде мындай деп четке кагып койгон күндө да бер жакта 500 арыз бар, далилденет алчы. Ошол кылмыштардын баары далилденет. Зордук зомбулук кылганы, урганы, сабаганы, тиги неме кылмыш ишин козгоп, жанагы мыйзамда эч кандай мындай көрсөтүлбөгөн абалда деле кылмыш ишин токуп, мойнуна илип, Коляга байлап, Матраимовго байлап, канчасынын тагдырын талкалаган. Анын баардыгы, ал фактылардын баардыгы бар. Анын баары ачыкка чыгып атат да четиненчи. Канчасы билдирүү кылып атат, жөн эле мойнуңа алып кой, анан кийин мойнуңа алып койсоң чыгарабыз, анан штраф төлө, баланча миллион, анан чыгарабыз деп, кыскасы канчасын зордоп, кордоп, көрбөгөн кордуктарды көрсөткөнүн бүгүнкү күндө эле чыгып атат да. Эми ошонун баардыгы турат да, эми бул киши келип алып сотто күбүлдөп атат. Ошон үчүн укук коргоо органдары эч тартынбай, коркпой эле, муну аябай эле бул кишини болгон кылмыштарына жооп берсин. Кача бул жарымына, кача бул 30%-на жооп берсин. Иштердин баарын козгоп туруп, анан кийин процесске кой бериш керек. Сотто жүрө берсин, баарына жооп берсин. Вообще-то негизи бул кишини камаш керек. Канчалаган адамдар камалып жатат. Ошол жана катты уюштурду деген мына Талгарбеков, Эмил Узакбаев, тиги Алы Карашев, неме Курсан Асанов, ошолор отурат да, килеңдеп бул жүрөт. Охраналардын ичип алып, анан кийин жана жиптарын айдатып алып, жака бияка неметип жүрөт да. Барып алып топ тээп жүрөт, үйлөрдү тапшырып жүрөт, как будто ошонун баардыгын ошол мээнети менен тапкан акчасына салып берип аткансыпчы. Ошондой. Рахмат, урматтуу достор, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Мен баягы көптөн бери эфир кылып элек болчумун. Ошондуктан бүгүн мындай өзүмдүн кыскача пикиримди билдирип коеюн дедим. Хейтерлер силерге да рахмат. Сөккүлө тилдегиле ташиев кылгандын бирин кыла албайсың, тырмагына тең келбейсиң, колуңдун учуна тең келбейсиң, сен эмнени кыйрат коюпсуң деп жазгыла, Америкаңда трагың айдап жүрөчү деп жазгыла. Бирок кандай кылып жазсаңар дагы Ташиевдин ошол кылмыштардын баардыгы далилденбей калбайт да. Факты есть факты. Факты деген өжөр нерсе. Бул акыры бир күнү баардыгы калкып чыгат. Дагы далай толтура видеолор бар. Оперативдик съемкалар бар. Ошол кылмыштарын мойнуна алып акчаларын кайтарып берип аткан булар. Алардын баардыгы чыгат. Анан кийин ошондо кандай масштабдуу кылмыш болгонун, кандай коррупциялык схема иштегенин, түзүлгөнүн бир адамдын айланасында бул деген бул мафиялык бир топ түзүлгөн да. Анан ошонун баардыгын көрөбүз, четинен көрүп атабыз. Ошол кылган колуң менен кылганды мойнуң менен тарт дейт кыргыз. Кол менен кылганды мойну менен тартсын. Адилеттүүлүк ошондо орнойт. Ошол көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.